Assalamu alaikum. Урматтуу төрага, сизге кайрылайын дедим эле. Кече көрдүңүз, мамлекет башчыбыз барып, тарыхта биринчи жолу өзүбүз курган автобусту айдап көрдү. Анын атын атаса кут сүйнөт деп коет. Бул чоң тарыхый окуя. Ошону уюштургандарды, чыгаргандарды чакырып бир жогорку кеңештин атынан белек бешкек берип койсок, мотивация болот эле. Билесиз, Корея 1960 жылдары орточо кирешеси $158 болгон да. Либериядан аркада болгон, Гватемаладан аркада болгон. Азыркы кирешеси, билесиз, улуттук дүйүн жыйымы $1,5 триллион ашык. Эмнеге анткени алар технологияны өнүктүрдү, технологический прорыв болгон. Ушул багыттагы бир долбоорлор болсо, чындап колдоп, мотивация берип коелу. Бул бир. Экинчиден, кече Министрлер комитетинин төрагасы сүйлөдү. Негизинен айыл-чарбаны айтып атат, кен казууну айтып атат, экономиканын башка багыттарын айтып атат, бирок ушу илим, билим, технология өнүктүрүү багытында эчтеке сүйлөгөн жок. Нанотехнология багытында. Ушул боюнча бир өкмөткө протокол тапшырма берели, атайын программа иштеп чыксын. Мына мисалы Кыргызстанда умный счетчиктер өсүп чыгып атат, билесиздер, даярдалып атат, бирок аны чет өлкөлөр алып атат, өзүбүздүн ата мекендик кардалдар жок болуп атат да. Иштегендер бар, аларга мотивация жок. Рынок жок болуп атат. Тыштагылар алып атат, өзүбүз албай атабыз. Мына мисалы Оштогу унаа курулуштан чыгып атат ушундай нерселер. Ошол эле мезгилде мына Равон деген Өзбекстанда автоунаа чыгат, а бизде мына Toyota центрдеги чыгармачыл балдар, аракетчил балдар, алар менен келишим түзүп туруп, ошону чыгаруу аракети болгон, бирок алда токтоп калды. Өкмөттө бул программа бар. Ушулар эмне болуп атат? Ушундай бир демилерге колдоо берели, протокол тапшырма берели, илим билимди, технологияны өнүктүрүү багыты боюнча атайын программа керек, ушундай бир чоң саясат керек, ушул багытта иштели деген сунушту айткым келди. Чоң рахмат.